Ең оңай жолы Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Мед кызматкердин наристенин чачынан сүйрөп, керебетке ыргыткан видеосу тарады. Новосибирсктеги медициналык мекеменин биринде иштеген мед айым наристени чачынан сүйрөп келип, керебетке ыргытканы видеого тартылып калган. Ал видео соц тармакка тарап, элдин кызуу талкуусун жаратты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Видеонун авторунун айтканына караганда, мед айымдын наристелерге жасаган орой мамилеси биринчи жолу гана болуп жаткан жок. Аталган видео коомчулукка чыккандан кийин тергөөчүлөр мед кызматкерге кылмыш иши козгошкон. Ал эми мед айым өзүнүн башкы дарыгерге жазган түшүнүк катында наристе тайгаланып кеткенде ал чачынан кармап калганын түшүндүргөн. Кесиптештери анын жакшы кызматкер экенин айтышкан. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Айпери Кубик кызы жок дегенде көбүрөөк жазып турмага. Ырчы Айпери Кубик кызы сиңдиси Аймерини сагынганын жазды. Бул тууралуу посту ырчы социалдык баракчасына маалымдады. Бул кызды аябай сагындым. Кыз бала турмушка чыккандан кийин уша экен да. Бир кызыктай суроолорду берип, күтүүсүз тарткан видео сүрөттөр жок. Жок дегенде көбүрөөк жазып турмага. Антпегенде каттуу сагынып баратам. Бир туугандарыбыз бар болсун деп жазды ырчы. Эскерте кетсек, күркүрөгөн күз айларынын башталышы менен ырчы Кубик Калыковдун үй бүлөсү кызы Аймерини турмушка узатышкан. Сүрөттөр Аймери Калыкова жана жолдошу менен. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Нурмат Садыров ырчы уунайда бараткан кыздар жакшынакай көрүнөт. Нурмат Садыров уунайда баратып көбүнчө радиодон берилген ырларды угарын айтат. Өзүнүн ырларын уунасында эч ким жок кезде угуп, жаңы жаздыра турган чыгармаларын ырдап үнүн машыктырат. Багажында комузу, апасы үтүктөп берген артист көйнөгү салынуу бойдон жүрөт. Чыгармачылыктагы ак эмгеги менен аппак унаалуу болгон ырчы жигит темир тулпару тууралуу кызыктарды айтып берди. Үлгүсү Lexus LX 470, жогорку ылдамдыгы саатына 220 чакырым. Кыймылдаткычынын көлөмү 4700 см3, түсү ак пермет, чыккан жылы 2005 жыл, баасы 20 000 АКШ доллары. Нурмат салам, рулда жүргөнүңө канча жыл болду? Алгачкы унаң тууралуу айтып берсең, балким ага жети азап болгондур же белек алгандырсың. 2012 жылдан бери рулдамын. Биринчи унамды байкем берген. Акын талашып эле айдап жүрчүмүн. Айдоочулук күбөлүгүм да жок болчу. Акырын айдап кеттим. Май кызматкерлерине кармалып, унаа токтотуучу жайга токтотулуп, үйдөгүлөр чыгарып кеткен учурлар болгон. Ал Камри үлгүсүндөгү унаа менен кырсыкка да кабылгам. Ошол 2013 жылы мен сүйгөн менен пайда жок деген ырым популярдуу болуп, жаңы танылып жаткан элем. Унам да, акчам да жок болуп калганда эң башкысы амандык, ден соолук турбайбы деп калгам. Кудай ар бир кыйынчылыктын артынан жакшы ырыскы берип коет экен. Ооруканада жаткан учурда концерттерге чакыруулар көп болду. Чоң гонорар төлөп түштүк жергесине концертке, Талаш шаарында өткөн 4 күндүк концертке чакырышты. Ооруканадан чыгарым менен концерттерге катышып, андан түшкөн каражатты чогултуп, 10 күндөн кийин эле Nissan Sefiro үлгүсүндөгү аппак унаалуу болдум. Үйдөгүлөргө унаа алганымды айткан эмесмин. Күтүүсүздөн айдап барсам апам күйпөлөктөп сүйүнүп, унаанын дөңгөлөктөрүн сары май менен майлаган эле. Алгачкы ак эмгегим менен алган унаам ошол болду. Кырсыктап калгам деп калдың. Сени бирөө сүзүп алдыбы же? Мени сүзүп алган. Ал спирт ичимдик ичип алыптыр. Ошондон кырсык болуп кетти. Унам эч нерсеге жарабай калган. Аман калганыма сүйүнгөм. Эмне үчүн Lexus үлгүсүн тандадың? Буга чейин Lexus GS үлгүсүндөгү унамды 4 жыл айдагам. Ал эми бул унамды айдап калганыма досум Курал Чокоев себепкер болду. Ал унаа алып сатып иштейт эмеспи? Бир жолу бул унаңды 4 жыл айдадың. Эми бийик унаа албайсыңбы? Жакшы унаа болуп калганда сага айтып коем деп калды. Унаа менен иштегендер Lexus'тун LX үлгүсүн макташат. Кыргызстан үчүн бышык, эркек унаа деп коюшат. Курал досум бир күн ушул унамды өзү айдап келип, менде мүмкүнчүлүк болуп жатканда сага берейинчи. Бийик унаа сага жарашат. Айда, калганын көңүлдөн кыласың. Муну 4 жылдан бери айдадың деп GX үлгүсүндөгү унамды өзү алган. Унаанын техникалык абалы тууралуу түшүнүгүң барбы? Бузулуп калса уңдай аласыңбы? Моторду
ачка алып, алдына жата калып оңдой алам деп айта албайм. Кичине семиталдыктардык бар. Бир жери титресе, калдыраса, майы азайып баратканын сезип каратып турам. Чыгармачыл адам болуп калганыма сүйүнөм. Көп учурда тааныштар жылуу мамиле кылышат. Жада калса, жол чырага токтоп калганда көрөрмандар колун көтөрүп, «Ассаламу алейкум, ырыңыз жакшы, чыгармаларыңызды сыйлайм» деп койсо, көңүлүң көтөрүлөт. Уна жуудурганы барып калсаң, Instagram баракчаң эле чыгарып кой, жөн эле жууп беребиз дешет. Май алмаштыруучу жайда иштеген досторум өздөрүн чалып чакырып, жөн эле алмаштырып беришет. Кандай айдоочусуң? Жол эрежесин сактап, кылдаттык менен айдайм. Адыраңдап айдабайм. Рулду башкарып баратканда эч качан жинимди келтирбейм, кыялымды карапатпайм. Сабырдуулук менен айдайм. Айдоочулук күбөлүктү окуп алдың беле? Окуп алгам. Унага болгон кызыгым күч болчу. Биринчиден жол эрежесин билип алдым. Экинчиден окуп алганда акчаң азыраак кетет. Коопсуз шаар долбоору ишке киргенден бери канча айып пул төлөдүң? Эки жолу, биринчисинде 15 000, экинчисинде 12 000 сом төлөдүм. Той топурда кызмат кылып, анын үстүнө бойдок болгонго айып пул төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок ончогон сумманы төлөп жатканда карапайым элге карата оюм өзгөрүлдү. Бул долбоор коопсуздук үчүн керек. Бирок үй бүлөсүн, бала чакасын багам деп, такси кызматында иштеп жүргөндөргө кыйын болуп калат окшойт. Башында белгилер да туура эмес, коюлуп калган учурлар болду. Ошондой учурларга туш болуп, айып пул төлөп калдым. Көлөмдүү унаа айдаган жигитке кызыгып караган кыздар көп болот дешет. Унама кызыгып кыздар карайт деп айта албайм. Бул адамга кызмат кылган темир эле да, меникинен да кымбат жапжаңы боюнча салондан сатып алып айдаган мырзалар Кыргызстанда жок эмес. Жолдо жүргөндө унаа башкарып бараткан селикилерге тиешип каласыңбы? Мага тиешет. Тамаша, андай учурлар болот. Унаа айдап бараткан кыздар жакшынакай көрүнөт. Кол булгалап калышат. Бул мага жагат. Жагымдуу көнүп да калам. Чыгармачыл адам болгондон кийин мен ушуну каалагам. Эл мени сыйлап, жакшы көрүп, чыгармачылыгымды таанып турса дечүмүн. Жол чыракта токтоп турганда тааныбаса экен деп жүзүмдү катпайм. Карашса карашып, кол булгаса булгалап коем. Кээ бир айдоочулар унаа таарынып, тултуңдап калат дешет. Эркелетем деп да айтышат. Бул темир дөөттүү болгону таза кармаш керек деп ойлойм. Сүйүүңдү арнай бергендей адам эмес да. Көчөдө коомдук транспорт күтүп тургандарды жеткирип койгон учурлар болобу? Жамгырда калгандарга токтоп, каяка барабыз деп каалаган жерине жеткирип койгон учурлар көп болот. Көп адамды жеткирип көңүлүн алгам. Карантин маалында да үйүнө, жумушуна жете албай калгандарды жеткирип жаттым. Унааңды сурап келген досторуңа бересиңби? Андай учурлар да болот. Бусу деген иним, Айбек, Тима деген досторум бар. Унаамда артист көнөктөрүм жүрөт. Көчөдө жүргөндө той чыгып калса досторум айдатып, дароо артына өтүп которуна берем. Ресторанга баргыча бала даптаяр болуп кийинип алат. Кээ бир учурда тойлорго конок болуп калсам мени жеткирип койгондон кийин айдап кетишип, иштерин бүтүрүп же жүрө беришет. Кээде жалгыз унаа айдаган досторум алыс жолго чыгарда досум сенин унааң бийик, айдап барып келейинчи десе, көңүлүмө жакын досторумдан аябай бербейм. Маекеңе рахмат, жолуң дайыма шыдыр болсун. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.